Assalamu алейкум, Азирет Осмонов YouTube каналының көрүүчүлөрү. Бардыңыздарга Борбордон, Бишкек шаарынан салам айтабыз. Мына бүгүн Бекболот жана анын атасы Чолпонбай атабыздагы келди Бишкек шаарына. Буйруса эртең Садыр Жапаров президентибизге жолугабыз. Анан бүгүн болсо Бекболотту ушул Нурлан Насип, Анжелика Кайратовна жалпы ушул Бекболотко жаккан ырчыларга жолуктурабыз. Тогондар, андыктан алдыда биз менен бирге болуп туруңуздар. Азыр биз Байгазан чайканасынын алдында турабыз. Бул жака кирип, анан атабыздан интервью алып, андан кийин биз ырчыларга жолугабыз. Бишкекке биринчи жолу келдиңби сен? Ооба. Кандай экен? Жакшы. Жүр анда бияка кирели анда, Жүргүлө. Мынакей Анар эжекең. Куш келдиң сен? Бекболот, кандай келдің? Жакшы келдиңби? Байгазан жактыбы? Келип, куш келдиңер? Танып эжеңби? Жүрүңүздөр. Жүрүңүз. Бул жака. Кел Бекболот, кел. Келиңиз, өтүңүз бул жака. Достор, биз азыр Бекболоттун атасы Чолпонбек абыздан интервью алабыз. Буга чейин бизге такыр интервью бергенден баш тартып келген болчу. Бүгүн болбой эле кыйнап атып интервью алалы деп турабыз атабыздан. Кече жакында ушул Бекболоттун видеосун чыгардык. Айылдагылар эмне деп атат сизге? Айылдагылар жакшы эле деп атышат. Бекболот тууралуу айтып бериңизчи. Бекболоттун мындай зирек сөзмөр бала болуп калуусунун себеби, сиз өзүңүз ушундай Бекболот деп элеңиз кичине чагыңызда. Мен өзүм көп сөзгө жокмун, чолкок. Бул кимдер тартып калган анан? Ким тартканын билбейм, мамасы кичине эме болчу мындай, жамакчы. Анан эми каян бул аладан да буну сүйлөп антип мынтип атканы. Ошол. Көбүнчө жаныңызда чоголуп жүрөт турбайсызбы? Постоянно эле жанымда. Ошо апасы каза болгондон эле жанымда. Кайда барсам да чогуу жүрөт. Биздин көрүүчүлөрүбүз дагы ошол сизге алкыш айтып атат. Атасы жакшы тарбия бериптир, дин жолунда жакшы үйрөтүптүр деп. Негизи өзүңүз дин жолунда жүргөн киши экенсиз, мечитке алып барасызбы? Мындан кийин жана кадр артында медресеге берем дегендей да кылып атасыз. Пландар боюнча да? Оюбуз боюнча ошо дин жолуна эле салайын деп атабыз, медресеге беребиз го, буюрса. Былтыр ошо сүйлөшө эметсек 9 жаштан баштап алабыз деген. Өзүңүз эмне менен алексиз айылда? Өзүм айылда сварка кылам, машина оңдойм. Эмнени айтып берейин атасың? Эчтеке. Анча-мынча машина жасайбыз, кышкысын, жайкысын көбүнчө ошо сварка менен жүрөбүз. Арка жасайбыз. Королорго. Үйдө экөөңүздөр эле турасыздар. Үйдө экөөбүз эле турабыз. Бекболот, сен эртең эми президент менен жолугасың да. Ооба. Нелерди айтайын деп атасың, айтсаң? Сөздөрдү айтам. Не сөздөр? Биздин келечегибиз сизде жакшылап иштеп бериңиз деп айтам. Анан чексиздерден эме чечип бериңиз деп. Суроо ошончо да школ. Чегараныбы? Школанан жанагы садик. Чегараны чечип бериңиз дейм. Бекболоттун апасы жаш кезде көз өтүп кеткен турбайбы? Анан эми Бекболот кечеги интервьюсунда жанагы апалы болгум келет деген жери көпчүлүк элдин баягы жүрөгүнө тийиптир, мындайча айткандачы. Ошону көпчүлүгү комментарийге талкуулап атышат да. Пландар барбы үйлөнүү максатында? План бар, бирок мындай ылайыктуу жок болуп атат. Ылайыктуу ошо Бекболотту мындай өз энесиндей карап көргөн, өз баласын да кырып эметкен болсо ошол жакшы болот эле да. Апасы каза болгондон кийин бир үйлөндүк. Бирок кичине туура эмес болуп калып ажыраштык да. Бекболотту көп мындай эметип койду. Ошол. Бекболотко апа болуп берет элем деген дагы комментарийлерди жазып атышат да. Негизи сиз интернетте отурасызбы, отурбайсызбы? Аны уккан жокмун, көргөн жокмун. Апа болсо болсун. Болсо. Канча болот койбу? Бирок эме да ошо өз баласындай болуп, ошону мээримин төгүп, кичине эне мээримин да көрбөй калды да бул. Жашоо шартыңыз кандай?
Жашашат кандай мындай орто эле. Бул сиздин жаныңызда жүрүп, анан чоң кишилер менен да көп аралашып, алар менен көп сүйлөшүп жүрүп ушундай мындай чоң кишилерде ойлонуп калган окшойт, Көбүнчө ошо чоң кишилер менен жүрүп да мени менен чогуу жүрдү. Даватка чыкканда да чогуу барат. Сиз менен даватка чыкканда дагы, 5-6 барып келди го дават. Эми азыр кичине чоңойгону баягы чогуу албай атат. кинолорго, клиптерге деп коебузбу, тартылуу боюнча уруксат берет белеңиз? Каршымын. Бербейм. Таптакыр эле. Таптак. Анда сизге чоң рахмат, бизге ушу уруксат берип, чынында мындай Бекболотту тартуубузга абабыз бир топ эле каршы болгон. Ошого карабай биз абабыздан кечке суранып атып Бекболотту тартып кеткенбиз. Мындан кийин эми Бекболотту биз деле мындай анча-мынча тартып туралы эми элдер менен кайра көрүштүрүпчү, учураштырып, Бекболот кандай чоңоюп атат, кандай бала болуп атат деп. Буюрса ушул Бекболоттун баягы зиректигин, акылдуулугун бир туура жолго саласыз деген ойдобуз да. Буюрса Кудай буюрса. Кимдикин алып алдың сени? Кубой кемники? Кубой кимдики? Сурадыңбы? Саатын кырдырбы? Саатың сонун экен, Оңгол отагасыңбы? Булар кимдер, тааныйсыңбы сен? Шеф, Алты алып кетти рейс. алып кетти. Срочный бир жака чыгыш керек да азыр, Оода, паркка чыгыш керек. Паркка, важный жумушта, мунуку деле чыгыш керек. Бекболот, бул жак тааныйсыңбы, ким тияк? Бек Самат Эркинбеков баластан шоу. Анан келеде кино актер. Кеде кино актер. Кеде. Бул жак ким я? Бул жакчы. Бул жак Куба экен. Кино студия. Эми ар бир кинолорго катышат. Кайсы кинолорду көрөсүң сен эми? Терминатор. Мстительде жүрөт, Великий человек болуп. Титаникте ойногон менмин да. Титаникте ойногон сиз. Титаникте Роза деген ролду мен ойногом. Гулян жаш кез болчу да. Актер болайын деп атасың, байкелериңдей болуп Жок. Болбойсуңбу? Жок. Актер болгуң келеби? Балам. Кандай роль ойногуң келет, айтчы. Менби? Негизинен Карышкыр. Жебе мени Карышкыр деген өзүм роль тапкам. Да ошону көзүң чукпай элечи, мындай ойноп берсең да, мына мисалы камера тартып атат, кино. Мына баластан шоуда эле. Кадр 1, Мен кадр 1, дубль 2. Сиз мына Мына биякта Карышкыр бул Карышкыр. Куба экен Карышкыр. Мен эмне? Коём. Күлкүсүз. Анда кеттик, кадр 1, дубль 2. Всё, ойнодук. Начале. Карышкыр келди. Жебе мени Карышкыр. Жебе. Түлкү келди. Түлкү келди. Карышкыр. Чын эле жебе буну. Аппетит жок. Анан эң акыркысында түлкү деген тат мени. Жебе мени. Жебе. Машык кетип атпадың беле? Машык келди. Стоп снято, кайра. Кайра баштан. Жакшы болбой калдыбы? Эми жакшылап ойногулу эми, Мусу жакшы болбой калды. Давай. Так. Кайра баштан. Жебе мени Карышкыр. Карышкыр. Сен муну жебе. Бул анткени Түлкүнүн баласы. түлкүнүн баласы. Көргөн жоксуңбу окшошуп турганын? Макул кетти. Президентке жолбарды, бетин тазараак жолду. Акыл, Аяк таза да. Бул Бекжан байкесин аябай жакшы көрөт экен. Бекжан муну да аябай жакшы көрүп калган окшойт, Бекболот келди десем учуп келиптир бул жака. Экөө кучакташып, жөн эле агайынидей болуп эркелеп атышат бири-бирине. Элдин баары дагы өзү Рахмат деле кетип калса. балдан да мен да сүйлөйүн деп атты. Сен чындап эле кичинекей чагыңда ошол болуш керек эле. Ошо көптөр айтышып атат. Негизи Инстаграмдан баягы ырдап киришпедик беле. Ошо баары айтышып атат. Кичинекей чагың окшош экен деп. Шундый окшош окшойт мен. Сен да кичинекей чагыңда ушундай акылдуу элең. Сен акылдуу болсом дагы мындай красавчик болчун да. Бекжан досум болот, ошо тамашалап атам. Жүрлө кеттик. Азыр достор биз Нурлан Насип байкебизге барып Бекболотту жолуктурабыз. Ооба да. Бар. Достор, анда эмесе уландысы бар.
Кеттик. Салам достор, биз бүгүн деген супермаркетке келдик. Болду, айта. Кандай экен? Коркунучтуу эмес бекен? Кармап турам мен. Мына катырып алайынчы. Азыр биз экөөбүз эмне кылабыз? Кийин тандайбыз мага достор. Кийин тандайбыз азыр. Чыгып кетме? Достор, биз бүгүн чоң супермаркетке келдик достор. Эми бүгүн мага кийин тандайбыз достор. Короче, достор, азыр мынакей Байгазан чайханасынын атынан Анар эжеке Атай Бекболотко Бекболот тандаган кийимдерди мен сөз бергендей кылып алып берем, а? Хорошо? бүгүн сага кийимдердин баардыгын Анар эжекең алып берет. Байгазан чайханасынын атынан. Неме кылай? Жакшы кийимдер тандап алдырып алай. Кеттик анда. Красавчик. Маме, ушул костюмдарды алып кийишиң керек экен азыр. Көйнөк. Братан, алды костюм мага берет окшойсуң, э? Жака кирбегиле. Сизге жазсам жооп бербей атасыз го байке? Инстаграмга. Салам алейкум. Биз сиздин күйөрманыңыз болобуз, атым Манас болот. Манас? Манас. Кубанычтуу сен күйөөсүз. Мында кубанычтамын. Эмне кылып жүрөсүңөр азыр? Бака кийин тандап. Кийин тандадыңыздар. Байке. Бекболот, сен өзүң аккаунтуңа сүйлөп кой. Ассаламу алейкум, менин подписчиктерим кандайсыңар? Кимге жолуктуң сен? Бүгүн болсо Манасбек байкене, Азамат байкесине. Азамат байкене. Байке, бул байкелер Бирөө бизнес, бирөө тамада. спонсору болуп атат. Бирөө бизнес менен бирөө тамада дейт. На, Нурлан байке. Достор, мынакей азыр Бекболот Нурлан байкесине жолукту буюрса. Кандайсың? Жакшымы? Экөөбүз жолугуп калдык го көп. Карачы, Нурлан байкеге да жолугуп калдың бул жакта. Нурлан байке. Неме? Жеңем келди? Жеңиң менен аны жолуктура. Неме, Нурлан байкең неме кийим эмес, кийим уже алып берип атышат да көп экен да. Сага айфон алып бермей болот. Нурлан байкең алып бермей болот. Кана кол чалма. Кандайсың, жакшысыңбы? Жакшы келдиңби? Бишкек чалып атабы? Жеңем кайда? Жеңим кайда? Бул сизди кечке сурайт. Оода, көрсөтөйүнбү? Асел жеңим каякта деп. Асыл жеңин көрөсүңбү? Ати кызыңыз? Кызым да үйдө да. Баары азыр үйүнөргө барып кетем. Жаным. Көрсөтүбөсүн, а? Оюнчук алып берейинби? Нурлан байкең кандай экен? Жакшы. Телевизордон көргөндөй эле экен? Ооба. Же башкача экен? Мурда ким менен чыккан бир жолу? Шамаль менен киного. Шамаль менен. Жана кинону айтып аткан турабы. Сүйлөшкөн кызың алып келген жоксуңбу? Жок. Экөөң мындай романтический ужин кылып берейин дедим да, эми свечаларды коюп мындай. Не, Нурлан байке? Сиздин музыкаңызды көптөн бери жаттап атам. Жаттап атасыңбы? Ооба, жанакы унута албай деген музыка бар го. Бир даганы көрбөдүм сен, жакшы да эткенсиң да, молодец. Мындай бетин мындай шапылат эле өөрө турган бала экен да. Аябай сүйүнүп атат Нурлан байкесине жолугуп алып. Жеңеси сурады келип эле. Асел жеңим каякта деп. Асел Кадырбекова. Дарья кызын көргүзү келет экен ал, а? Азыр Нурлан байке бул жактан оюнчук дүкөнүнөн оюнчук алып берем деп атат. Бекболот кирип тандайт азыр. Бекболот эмне оюнчук алгың келип атат? Нурлан байке Малпарбек го мен тандаган оюнчук. Танда дейби? Азыр анда жүргүлө анда оюнчук тандайлы Бекболотко. Сен бул жак. Чоңуратканда алып бересизби? Оода. Иә. Так, Бекболот Бекболот менин кызыма алып берген 5 чети баягы өзүм машинама окшоштуруп алып берген сыяктуу машина деп аткансың, а сен, а? Бирок азыр андан кичинерээк чоңураак чыгып калды. Андан сондар чыгып калды азыр. Андан сондар чыгып калды. Так, мына. Кайсысын аласың? КамАЗ жагып атат мага. КамАЗ жагып атабы? Анда ошол КамАЗды алалыбы, кандай кылалы? Алып берейинби? Ооба, алып бериңизчи. Пожалуйста, Нурлан байке. Алып берем. Азыр достор, алып берем да. Ошону алабыз, а? Достор, мынакей менин жанымда турган ушул КамАЗды
ушул автоунааны деп коелу. Бекболотко, мына Бекболотко Нурлан Насип байкеси алып берген. Мага жакшы көргөн Нурлан байкам алып берет мага. Жаным. Ар дайым келген алып берип турам, макулбу? Так, КамАЗды берип коесуздарбы? Өзүм алып аткандай эле айтып коеюн. Ушул КамАЗ жакта. Так, сары. Бекболот. Неге бул КамАЗды алып атасың? Мен бул КамАЗды өзүм ойногум келет көптөн бери. Бул жагында мына кум салсаң болот экен, бир нерсе ташысаң болот экен. Мен досумдукунда кум бар, ошолорду ташып ойноп. Отурчу. Өзүм айдын. О, Отурсузбу? кана. Опа, өзүм машинама отурайын. Мынакей. Машинамды Кел, кол чап коелу. Бекболоттун жаңы машинаны алып турат. Работает, да? О! Опа! Алдыган. Келет. Кана айдап берчи. Азыр токта, сыртка чыкканда. Давай, мага ким көрүндүк берет? Жаңы машинама. Көрүндүк алып келгиле. Давай, мен жаңы машинама көрүндүк алып келдим. Көрүндүк сразу мен берейин мына сенин машинаңа. Сен айылга бар. Мен о. Көрүндүк. Бергиле көрүндүк тезирээк. Мынакей, бали. Талант байкес 500 сом берди. Алып келди. Мына 500 сом. Кубанч Баркалбасов байкем мен да 500 сом. Көрүндүк өлтүрдү элдин бардыгын. Отур эми. Рахмат сизге. Нурлан байке, өзүнүз сұрайсың көрдім. Давай, наоборот Нурлан байке өзгө. Састатпай. Кара, газды басчы. Жыл койгула кичине. Бип-бип деп кой. Урматтуу жамаат. Токтот. Бур бул жака. Айда. Девушканы салып айдайт келген. Арт кайда эми? Арт кайда? Девушканы страшно элдешкен. Качпа. Бур эми. Мына кетигандар. Колчак! Колчаклары. Бекболот, кандай экен КамАЗ айдаганы? Жакшы. Не кыласың эми бул КамАЗ менен? Аркасынан кумдарды салып алып айдайын да. Эми көлгө ушун менен атаң артына салып ал эле кетип калышың керек го. Дарияга келесиңби кийин? Алда айдайт да. Дариянын да машинасы бар экен да. Бул жана мынтип атпайбы? Эме депчи. Нурлан Насиптин кызы бар го дейт. Не десем, ошол чоңойсо алам да. Жолдо келет ошол. Нурлан Насиптин кызы чоңойсо аласыңбы? Бекболот. Вообще ойма. Атасын көрсөтүп. Көтөрүлбөйбү? Бул көтөрүлбөйт экен. Все. Мынакей. Кумду төгөп турбайбы? Өзүңдү айдап кетесиң, айыл өлөт келет. Опа, нормально. Нормально? Нормально. Рахмат сизге. Жан. Нурлан байке. Жана да Шоколадтай эле боло экенсиң. Өрө турган. жана да сизге ушуну сатып берет. Бул элдерге табышмак болуп калышы мүмкүн, бирок белектин баасын айтпайт дейт, бирок могу машинанын баасы канча болуп калды? Машинанын баасы айталуу. Айтып кое элем, биздин баары кызык болуп атат биздин. Машинанын баасы 20 000 экен. 20 000, 20 000 экен. Карачы, сен 20 000 сом машина менен Балбайга кетип атасың эми. Не басасың? 20 000 сомбу? 20 000 сом машина экен. Ну, сен документиң? Машинанын документи. Права деп койсаңар. Права деп койсоң. Права деп койсаңар. Ушунун ичине салып коеюн. Всё, багажга салып кой. Мына жакында ак калпак күнү келатат. Бул калпакка ашык болгон адам аябай көп да. Бул сатыкта жок калпак. Мен муну заказ менен анан ушу сага ушуну кичинекей бөбөмө кийгизип коеюн деп атайын Кызылдан өтүп айдап келдим. Муну бешинде калпагы башынан түшпөсүн. Кел, колчак боло. Муну баракелде. Бекболот, муну жакында эме болот, ак калпак күнү болот, билесиңби? Ана тиги шефке да жолуккантасыңбы? Кийип тур. Кий да. Мына мен башыма түшпөйт. Меники жөнөкөй эле мына. Сеники жазуусу менен бөлөкчө. Ана тиги шефке кийип ал, макулбу? Сага ден соолук, ишиңе ийгилик болсун. Молодец. Рахмат. Анан айын десе, ден соолуксун. Орбаңыз байке. Давай.
Азыр биз Бекболотко костюм алып атабыз. Эртең Садыр Жапаровка кийип барганга, чекчейип кийип барганга. Нурлан байкесинен белекти алды. Азыр костюмду кийгизебиз. Давай, кийип көр. Азырмына. Кайсынысын кийгизебиз? Кайсынысын кийесиң? Экөө тең жактыбы? Мына могу. Карасы жакта. Жиргет кийип көрөбүз. Assalamu alaikum. Кандайсыңар? Паровоз жүрүп атабы? Ооба, жүрөт. Ушуну айтып аттың беле? Ушуга түшүн келет абы? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Давай, кир. Нурлан байке, кириңиз. Чоң киши кирсе болобу болбойбу? Үчөөбүз кирип алсак болобу? Байке, сиз айдайсыз. Мына, Бекболот, сен ушуну каалап аттың беле? Ушуну каалап аттым да. Паровозго түшөм, кечетен бери эле паровозго түшөм да. Көрсөң ушул паровоз турбайбы? Элдин баары сени карап атат. Gel zırdayız. Нурлан байке, Бекболот, кана Siz baştanız birincisi. Кайсысын билесиң Нурлан байкени? паровозбен айланып жүрөбүз. Унут албай келем мен өзүңдү, балбылдап жаңа кара көзүңдү, сагындым ошол чексиз күндөрдү. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин шопингибиз бүттү. Мынакей Бекболотко толтура кийимдерди Байгазан чайханасы алып берди. Ал эми машинаны болсо Нурлан байкеси алып берди. Анан ушул Азия Молдун ичиндеги бардык аттракциондорго түшүп, паровозго да түштүң, э? Жырга түшүп. Паровозго. Кыскасы, жактыбы сага? Кандай болду? Yakış. Жакшы дейт ойлогон дагы эле. Буйруса, чарчап калды, э? Буйруса, азыр биз Анжелика Кайратованын үйүнө барабыз. Кеттикпи? Кеттик ана жерге. 800 сом экен. Ошону алалы. Өзүнө акча көп турбай карабачы. Бул көрүндүктөн түшкөн акча да, э? Биз алып беребиз, мына салып чыгып. Yok ben Анжелика эжеге өзүмдүн кийимимди алып берем деп мына болбойт. Өзүнүн кийимин алам деп атат. Бериңиз аны ошо. Кандай машина болчу сен көргөндө? Достор, азыр биз Анжелика Кайратованын үйүнө келдик. Бекболот мынакей бүт белектерди алып алды, азыр гүлдү да алды. Кирелиби Бекболот, э? Жүрө. Ulandısı var. Ulandısı. Ama buramız Жоқ, жағынан келеді, чечебіз. Жағынан чечебіз. Саламатсыз бе жеке? Кандайсыз, жакшысыздарбы? Аз мол жака. Кел. Бекболот, бул Анжела эженин апасы. Bunu da atayın ben Angelika ejeme satып алып келдим. Анжеликанын мамасы болот. Ай, бали. Angelika ejeme Сени келет деп күтүп атат. Мынакей бул жакта. Кандайсыңар? Так. Опа, мынакей. Жакшысызбы? Бул күн сизге дейт. Учураш. Кандайсың? Вай. Я. Жаңы спортивканы кирдетип койдуң го, э? Кирдесин ошо. Ошо эртең дагы жаңы спортивка алып берем, э? Порш дейт го, атайын. Анжелика эжекем ороттур деп, могу шоколадты дагы алып алган бул. Могу шоколадты дагы алып келди. Ай, мынча видео көп. Бүт эле видео. Президент да мынтип жүрбөйт. Карабайсызбы муну бар? Экөө телохранитель. Булар оператор. Кандай жакшы турасызбы? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы болуп калдыңызбы? калдыңызбы? Карачы, өзүңдүн личный мындай эме путеводителиң бар экен. Ал мындай да сага жол көрсөтүп турат да, байкеңчи. Анан бул жакта 4 охранаң бар экен. Карачы. 4 охранаң теңчи, 4 жагыңан тартып турат экен камераны. Эч ким эч жактан мынтип сага жолой калбасын депчи. Атайым Порш деп тиги атты көрүп алгам да, буйруса. Тиги эмесинде, эмблемасындачы, машинаныкында. Ооба, ошол сиз берген эмени кийип келди бүгүн. Тиги аттары көп болсун буйруса деп. Мындай темир тулпарың да болсун, аттарың да көп болсун, буйруса.
Бекболот азыр сиздин кыздарыңыз менен да таанышам деп келди. Неме менен кичинекей кызыңыз менен Айыма менен, Айлын. Буларды сиз мындан кийин оорубаңыз, сакайып кетиңиз деп алып келдим. Бул гүлдү эжеке. Биз гүлдү алайын деп атканда биздин акчабызга эле алайын, мен акчаңы салып кой десем болбой, жок. Анжелика эжеге мен өзүм акчамы алышым керек деп болбой өзүнүн акчасын алып келди бул. Бул гүлдүн аты эмне экенин билесиңби? Билбейм ошо. Мен тертанына Бул бактылуу айым деген гүл да, карачы. Женское счастье деп коет орусча. Гүлдүн аталышы бактылуу айым деген гүл. Ушул гүлдү айымдарга белекке берип турушат. Карачы кандай сонумундай ниетиң менен алып келдиң. Мен эртең менен бери улам чайымды кайнатып берип азыр кайра да чай коюп койдум. Чай ич, Жүр анда неме менен Айлиндер менен таанышалам да. Азыр бул жакта Анжелика эжекебиздин кыздары Айлин да ушул жакта азыр таанышабыз. Ой, мынакей Айлин. Бар, учураш. Учураш бар. Колуң бер. Жакшы. Жакшы болуп калдыңбы де? Бул Айыма. Айыма менен саламдаш. Жүрөйм бул жакка. Жакшы болуп калдыңарбы? Денсаулыктарыңар кандай жакшы? Жакшы болуп калдыңарбы? Келбес. Эртерээк айыгып сакайып кеттиле. Бул жакта сага неме Айлиндин белеги бар экен да. Бул жакка жакын. Сага подарка берип атат. Рахмат. Мынакей Айлин подарок не дайындап койгон экен, белек дайындап коюптур. Карачы. Достор, биз бүгүн Анжелика Кайратова эжемдин үйүнө келдик. Эми азыр биякта мен айттым, сакайып кетиңиз, анан өзүмдө болгон подаркаларымдын, алып келген подаркаларымдын баарын алып келип бердим. Болду. Айлин кандай кыз экен? Айтсаңы? Ай, ал мен уруш кеткен. Анжелика эжеке кандай экен? Анжелика эже TikTok тартып жүрөсүз го? 5-10 мүнөткө турганда киши TikTok тартып. Сен менен да TikTok тартсыңбы? TikTok тартасыңарбы? TikTok тартып жанагыда TikTok көрдүңүзбү? Мен тамантон телефонум менен TikTok тарттым. Азыр көз TikTok тартабыз. Азыр Анжелика эжеке менен да TikTok тартасың. Ошону сизди ошо Кудайым сактаптыр эми. Өзүңүз да аман эсен калыптырсыз. Кыздарыңыз дагы аман эсен калыптыр. Ошону сизди Кудайым сактап калыптыр бир жерден. Кудайым сактабаса өлөсүнөр, сактабаса сактаса өлбөсүнөр, сактабаса өлөсүнөр. Мен Кудайым сактаптыр сизди. Түрү аман эсен, кыздарыңыз да аман эсен калды. Чоң белек берди да дагы. Эч мындай. Баалай алабыз. Ошого ыраазы болуңуз. Аллахым сизге неме чоң белек бергенине. Болот берсең мен TikTok сага тартканды үйрөтөм. Үйрөтүп коюңузчу. Мындай да. Отур. Тартып келип туруп, анан кой берип койсоң, анан уландысын өкөз тартып алабыз. Типа басып келатасың, берсең, мен кармап мынтип басып турам. Бул жактан басып чыгайын. Чыгат. Мен деп коёюнбу? Аягына сен деп коесуң. Азыр көрсөтөм кандай болот. Экен, еще раз жетишпей калдым. Дагы бир жолу. Ушинтип тартып алсабыз. Эми камера мындай каратып алып туруп, барып туруп Айлинди тартсаң болот. Айлин? Мактатканбы? Жок, пока. Азыр пока мастер-класс көрсөтөйүн. Айлинка, кандай экен тартып көрсөң? Кана? Тамам.
звугун угуп көрөлүк, өчүрүп койсоң анан. Өчүрүп кой бересиң. Жакыныраак кылып. Алинка кандай кылчу эле кана? Тарты бер. Басайын? Сейчас звук будет там, наверное, кандай эле? Ха-ха-ха кылат экенсиң, мынандай кыласың да, эми кое тур. Окшошпой калды да. Сен кайра артка кылып туруп, муну өчүрүп коесуң. Мындай кылабыз. Алика тын-тын-тын и сделай. Раз, два, три и. Еще раз. Хе-хе-хе, десең, Алин, давай. Раз, два, три. Вот так сделай. Раз, два, три и. Так, еще раз теперь. Без языка давай. Ха-ха-ха, давай. Раз, два, три. Мени кара. Сонун болду. Кийинкиси кандай экен көрөлүчү? Ана элим эжең сонун жасайт. Тежак барсам? Вообще сонун жасайт да, укук жасайт да. Кайра баштанган болсо? Жок, кайра баштан койбойсуң, ушул жерден эле улантасың. Ошол эле уландырып улантсың. Басып кой. Бастырып кой бересиң. Токтот. Молодец. Көрдүңбү? Эми аягында өзүң кылып кой. Деп кой. Камераны өзүңө карап. Кой тургат. Да коюмбу? Ушул жерден, бери кара. Бери кел. Мындайраак турба. Да коюмбу? Өзүң аяк. Жок, жетелек. Котур сен угуп тур да. Так. Кайра баштан. Муну жок, башынан эмес, ушул кусок деле өчүрүп койсуң, мен кармап турам. Кана? 1, 2, 3. Жактан. Бир аздан кийин, Минтип басып кой, 1, 2, 3. Бас. Жетишпей калды. Буга да талант керек экен, кеттиң. Эми көрүп чыгалчы эмне болуп тур? Короче, биринчи тиктогубуз болду да, окшошкон. Дале? Сен басып келатканда эле кабан бүркөп койсуң. Анан кийин котур, дале эмес. Бул жака эффектиге киресиң дагы. Анан могу жерден ар кандай нерселер жасасаң болот. Көп буюрса досторуң бар болду, карачы. Каникулда эми мындайдан план түзүп алып, очерет менен келем бизге баарыбызга. Айлин менен таныштыңбы, сен? Айлин менен Жөн эле айтып атам мен. Меникиле? Айлин жакпы? Жакшынакай экен? Жакшынакай экен, жөн эле сураттым. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Анжелика эжекебиздин үйүнө келип, Бекболотко TikTok'та да тарттык, Анжелика эже менен сүйлөштүрдүк, кыздар менен тааныштырдык, Айлин менен тааныштык. Анан эми кетели деп атабыз. Кандай экен? Жактыбы бүгүнкү? Неси жакшы экен? Жакшы экен. Комнаталардын баарын көрүп чыктым. Кандай экен? Үстүн көрүп чыктың, астын көрдүң да, үйлөр кандай экен? Жакшысың дагы? Эмесчи, Айлинчи. Айтсаң. Тамаша. Эми кетелем, Анжелика эжекеңе батасын берди. Кичинекей жаштын батасы тилеги кабыл болот дейт. Анан жакшы батасын берди. Эми кетелем, Анжелика эжеке менен коштошем. Мен Анжелика эже сагайып кетиңиз. Рахмат. Мындан кийин оорубаңыз. Анан сиз сагайып кеткенде мен да келем. Буюрса, Буюрса жолугабыз. Сага дагы баардык жашоодо ийгиликтерди каалайм. Буюрса ушундай жакшы эс тутуму бар экен. Аябай мен ушул 5 жыл мурунку чыккан кино тасмамдын кадрлары, жаккан жерлери, ырларына чейин эсимде экен. Ушул эс тутумум буюрса билимге, илимге, өлкөбүздүн өнүгүшүнө колдонушуңа тилектешмин. Абдан сонун ушундай тарбия берип, мындай эненин сүтү менен бергендей тарбияны ушундай жүрөгүнө сиңире берген атакесине ыраазычылык билдирем. Өмүрүңүз узун болсун. Анан биз чай ичип отурганда бир сонун кыялын айтты. Ушул Алла Таалабыздын сурап аткан сонун кыялы бар экен. Ошол кыялы буюрса орундалып, үйдүн жакшы куту болсун деп тилейт элем. Жакшы, меримдүү апакеси болсун буюрса. Азамат. Мына ушундай туугандар, бүгүнкү берүүбүз дагы ушуну менен соңуна келип жетти. Биздин остановкабыз, аялдамабыз Анжелика Кайратовнанын үйү болду.
сиздер дагы бул программаны көргөндөн кийин сөзсүз түрдө комментарий калтырып, лайк басып, биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Сизге чоң рахмат. Кичинекей баланын көңүлүн калтырбай үйүңүзгө чакырып, коноктогонуңузга терең ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүз ушундай сыркоолоп турсаңыз дагы, ушунун көңүлү деп атайын убактысын бөлүп, ордунан турбай аткан экен, мына азыр тургузуп алып туруп дагы анан тартып атабыз. Жакшы болуп кеттиңиз, батыраак. Буюрса, Анжелика эжекеден жакында интервью алабыз, аны дагы көрө аласыздар. Толук чоң интервью болот. Буюрса, ошол жакта көрүшкөнгө чейин достор. Сак саламат болуңуздар. Уландысы алдыда достор. Биздин TikTok'ту көрүңүздөр. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз Бекболот экөөбүз президентибиз Садыр Нуркожоевичке жолукмакпыз. Тилекке каршы жолугууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Анын бир нече себептери бар. Буга чейинки биздин сүйлөшүүбүздө Бекболот экөөбүз президент менен бейрасмий протоколдон сырткары үйүнө барып жолукмакпыз туугандар. Бирок президентибиз азыр обоз чолоонуу абалында болгондугуна байланыштуу, обсервацияда болгондугуна байланыштуу көп адамдардын кирүүсүнө тыюу салынып атыптыр. Ошого байланыштуу бүгүн жолугууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бекболот менен Садыр Жапаров экөө видеозвонок менен сүйлөшүп, Москвага болгон иш сапарынан келгенден кийин буюрса Бекболотту кабыл ала турганын билдирди. Андыктан достор, интернетте азыр аябай талкуу жаратты. Бекболотту кабыл алат экен, албайт экен деп сиздерге жооп берип коюуну туура көрдүк. Мына ушул белектерди Садыр Жапаров берип жибериптир. Бул жакта ноутбук, бул жакта Куран китеп жана акчалай сыйлыктарды да берип жиберди. Андыктан достор, Бекболоттун маанайы буюрса жакшы, буюрса алдыда президентибиз менен жолуктурабыз.